Саламатсыз урматтуу теле көрүүчү, бүгүн бизде өзгөчө күн. Бүгүн өлкө боюнча акыркы коңгуроо салтанаты жалпы мектептерде өткөрүлүп жатат. Жалпы Кыргызстан боюнча 185 000 бүтүрүүчү окуусун аяктоодо, анын ичинен 116 000 9 класстын, ал эми 69 000 11 класстын окуучулары. Бүгүн биз Аламүтүн районундагы номер 1 Лебединовка мектеп гимназиясына келдик. Дал бүгүн биз сиз менен өзүбүздүн бүтүрүү кечебизди, акыркы коңгуроо күнүбүздү чогуу эстейбиз. После последнего звонка, завершения линейки, наши все выпускники пойдут по домам. Бизге ушундай мүмкүнчүлүк бар болгонуна биз ыраазыбыз. Мындан кийин азыр үйгө барабыз. Эми капалуу, бирок закон есть закон. Биз үчүн да салтанаттуу чоң байрам. Встречаем выпускников. Без завтра нам экзамены сдавать, а там и аттестаты получать. Что праздник нам сейчас начать, любимому директору позвольте слово дать. Дорогие гости, уважаемые учителя и родители, дорогие выпускники. Biz ушул окуучу кызыбызга Лебединовка айыл өкмөтүнүн атынан сыйлык берип атабыз. Кыргызстандын келечегин өстүрүп өнүгүшүнө салым кошкон улуу инсан болушуңуздарга тилектешмин. Уясында бүпүлөп жашкан атты, 10 жыл бою талбай берип сабакты, талим берип баккараны таанытып, көктү көздө канча шумкар таратты. Шумкарлары айга, күнгө жакындап, алам кезип алып учат закымдап. А мугалим Далески кезинде жүрөт дагы шумкар таптап жаркылдап. Поздравляю всех выпускников с этим прекрасным днем, последним звонком. Выпускники этого года вы самые лучшие. Желаю вам счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Достигните успехов и держите путь только вперед. Счастья вам и здоровья. Бүгүнкү салтанат алкагында 1 жыл бою мыкты жетишкендиктерге жеткен окуучуларга жана мугалимдерге сыйлыктар тапшырылды. Өзгөчө кызыл аттестат менен бүткөн алтын дамга номинациясын алган окуучуга айыл өкмөт тарабынан 50 000 сом акчалай сыйлык берилди. Эскерте кетсек, Билим берүү жана илим министрлиги салттуу иш-чарага окуучулардан каражат топтоого, оюн соокторду уюштурууга, кафе, ресторан же жаратылышка чыгууга тыюу салган. Жана билим берүү жетекчилигинен тартипти күчөтүүгө милдеттендирилген. Мыйзамды бузган мектеп жетекчилери жумуштан алынуусу эскертилген. Милиция кызматкерлери коопсуздукту көзөмөлдөөдө жана буга чейин окуучуларга, ата-энелерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнүн айтат. Саат 8-ден баштап борбордук аппараттын кызматкерлери жана Аламидин рейбинин кызматкерлерine чоң жумуш алып барып жатабыз берди. Азыркыга чейин мыйзам бузуулар болгон жок. Буга чейин бүтүрүүчү окуучуларга, ата-энелерге, мугалимдерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Мыйзам бузуулар болсо, бул сөзсүз түрдө жоопко тартыларын. Биз азыр ушул окуучулар бүтүп, ушул мектеп жабылганча ушул жерде кызмат өтөбүз, чогуу баарыбыз. Бу жерде азыр 5 кызматкер кызмат көзөмөлдө турабыз. Андан тышкары блокпосттор коюлду бардык жерге, патрульный постовой службалар жүрөт берди. Бардыгы саат 11-12 чейин ушул жерде болобуз. После последнего звонка, завершения линейки, наши все выпускники пойдут по домам. Мы собрали со всех родителей расписки, предупредили, что сегодня гуляния все запрещены, потому что сегодня усиленная работа милиционеров. 9-11 классы у нас будут находиться дома.
ыраазычылыгымды билдиргим келет. Ушунча жыл мени чыдап өстүргөнгө чоң ыраазычылыгымды билдирем. Мен эжелериме жана менин курбуларыма, досторума, классташтарыма. Мен бүгүн өзү көзүндө жаш араң эле турат. Дагы эмне дегим келет? Азыр bundan кийин биз ушул күнү биякта турганыма ыраазымын да. Карантин маалында өзү биз даже башкалар онлайн бүтүшүп кеткен. Бизге ушундай мүмкүнчүлүк бар болгонуна биз ыраазыбыз. Bundan кийин азыр үйгө барабыз. Эми капалуу, бирок закон есть закон. Вот так. Мен дагы өзүм класс жетекчиме билдирем ыраазычылыгымды Оксана Толина. Жана досторума рахмат. Ушу бүтүрүүчүлөргө ортону жакшы балдар алыш жыйынтыгын күтүп атабыз. Кудай буйрса бюджетке барып өтсүн. Жана жалпы бүтүрүүчүлөрдү куттуктайбыз. ооба. Кайсыл кесипке тапшырасыз? Журналистикага. Эмнеге буйрса? Кудай буйрса дипломат. Эң сонун. Ученица первого класса Субабековой Айбике. Учурдан пайдаланып, мектепти алгачкы жолу аттап, бүгүн 1-классты бүтүрүп аткан жаш жеткинчектерди, ошондой эле бүгүн мектептин уясынан учуп, турмуштук сапар алып аткан бүтүрүүчүлөрдү бүгүнкү бүтүрүү салтанаты менен куттуктайм. Ак жол, баарына ак жол каалайм. Убакыт деген ушкан куш экен. Мындан 20 жыл мурун мен кызым ушундай мектептин акыркы коңгуроосун кагып, турмуштук сапарга узады эле. Баягы тагдыр экен, турмуштун тагдыры экен. Мына бүгүн ошол коңгуроо каккан кызымдын кызы бүгүн коңгуроо кагып, кызымдын каккан коңгуроосу ак жолдой болуп, коңгуроонун үнү бийикке алыска Кремль курантындай болуп угулсун. Жалпы бүтүрүүчүлөргө байсалдуу жол каалайм. Бүгүнкү бүтүрүүчүлөр, мугалимдер майрамыңар менен, байрамыңар кут болсун. Мына канатыңар учуп атат. Быйылкы жыл башкача жыл болду. Мурун үйгө алып кетебиз. Мурун ойноп күлүп тоого чыгып, ойго жүрүшчү эле. Эми үйгө алып кетебиз. Тынччылык болсун. Ушу балдарды каалайм, жакшылык болсун. Келечеги кенен болсун. Кыргыз элине керектүү, атактуу балдар, кыздардан болушsun. Деген ашууларды ашкыла, тарыхыята, кылдат, аяр баскыла, кереметтүү күч менен билимдин келечектин дарбазасын ачкыла. Урматтуу бүтүрүүчү, ак жол, алдыда сиздерди жаңы мүмкүнчүлүктөр, жаңы жашоо, жаңы таанышуулар күтүп турат. Сапарыңыздар байсалдуу болсун.